Баягы деген парламенттен министриңер келгенде айттым элем, бизде деген жалпы саламаттык сактоо системасында бекер анализдер деген түшүнүк эл арасында жок да. Анан элдерге ошондон кийин угуп атам, массалык маалымат каражаттарында маалымат чыгып баштаптыр да. Буга сиздер татыктуусуңар, мынтип анализдер тапшырсаңар болот деп. Ошондо андан тышкары лабораторное оборудование для биохимических и гематологических исследований, реагенты с расходными материалами. Ошону тагыраак айтып бересиздерби? Эмне кирет? Каяка киргизип атасыңар, каяка алып атасыңар деп. 25-тин пландарына кирип атыптыр да. Так маалыматыңыз барбы? Же жок болсо мага жазуу түрүндө даярдап бериңиздер. Юлия Жылкалбековна, бул программа башталганда эле ушул бирден бир максаты лабораториялык оборудованиялар, биохимический анализаторлар сатып берүү болчу. Биякта отчетубузда турат. Башталгандан бери 34 лабораториялык оборудование, биохимический оборудованиялар сатып бердик. Андан тышкары ошол 2000 канчанчы жыл алып бердиңер? 2023, 24. 21-22 жокпу? 21 себеби дегенде бул программа билесиздер да 2019 жылы кол коюлуп, COVID-19 илдетине байланыштуу 2021 жылда апрель-май айларынан баштап ишке кире баштаган. 23-24-тө кандай анализдерге? Кайсы реагенттер жөнүндө сөз болот? Бул тиги немелерби? Ковид боюнча сөз болот абал эле. Жок. Бул программа сиз сурап атпайсызбы? 21 жылы эмнеге депчи? 21 жылы ошо башталды, жаңы эле программа башталган. Андан кийин 22, 23, 24 жылдары ошо оборудованияларды алып берилип, андан кийин дагы ошо саламат сактоо мекемелери өзүнүн акчасын коротпостон биз аларга кайра реагенттерди алып бердик. Эмне деген оборудованияны алып бердиңиздер эле? Кайсы анализдерди жасаш үчүн? Жалпы лабораториягабы? Полноценное оборудование жөнүндө сөз болуп атабы? Саламатсыздарбы? Бул жерде биохимический, гематологический исследования, алар реагенттер менен жана бактериологический исследование мочи, а также расходный материал. Мен түшүнүп атам. Сиз жазган кагаздарда мен деле окуп атам. Ушул боюнча кайсы анализдерге, эмнеге деп мындай тагыраак жазылбаптыр да, жалпысынан эле белгиленип атат. Бул эң негизги анализдерди эле көрсөткөнү, себеби дегенде биздин оборудованияларыбыз эскилиги жеткендиктен жаңылоо максатында бардык организацияларга негизги оборудованияларды бул жерде көрсөтүлгөн биохимический алып бергенсиздер, 22, 23, 24-тө. Эмнеге бүгүнкү күнгө чейин биздин ошол саламаттык сактоо системасында иштеген жетекчилер, дарыгерлерибиз биздин жарандарды жеке лабораторияларга жөнөтүп жатышат анда? Же биякта саны чектелгенби? Же канча Бишкек шаарында 1 миллиондон уже аштык да, канча жаранга расчет кылдыңар? Бул проекттин багыты боюнча иштейбиз. Багыты боюнча биз жасалган жумуштарыбыздын негизинде аткара турган болсок, бизге ошолго жарашыктуу акча бөлүп берет. Бул жетекчилерден көбүнчө зависит кылат. Эгерде жетекчилер лабораториясын өздөрү кайсынысын камсыздай турган болсо, негизги багыт расчеттор бар да, канча адамга мисалы Бишкек шаары боюнча, райондор боюнча. Тилекке каршы сиз айтканыңызда туура болуп жатат. Биз канчалык айтпайлы, өзүбүздө анализаторлорубуз турган кезде дагы кээ бир учурда частныйга жөнөтүп жатышат, бирок биз бул жумуштун үстүнөн такай иштеп жатабыз. Антикоррупционный боюнча биз пландарыбызды түзүп, ноябрдан баштап эле 3 жолу биз өзүбүз тараптан бир жолу онлайн өттүк, жана ошондой эле биздин мына сиздер бир критерий түзбөйсүздөрбү? Же пенсионерлер деп, же тиги жалгыз боо энелер деп, же мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын тизмесин кылдырып бир иштебейсиңерби? Уже канча жыл өтүп кетти? 3 жылдан бери көз жумуп отурасыңар. Обязательно парламенттен депутаттар, анан биз урушуп чыккандан кийин, анан бизди жаман көрүп, аргасы текшерип баштап атасыздар. Буга чейин жасалган жок жумуш турбайбы? Эчтеке жасалбаптырбы? Жасалып жатат. Бул деген камсыздандырылган жарандар үчүн 42 анализибиз бекер, ал эми УЗИ жана рентгендерибиз 50%га чейин арзандатуу деп бизде тизмеси баары толугу менен бар. Эгер болсо сиздерде бар болсо жарандарда жок да. Бизге кайрылып атышат да, бирде барсак бекер эч кандай анализ жасалбайт деп. Анан ошол тизмесин илип же бир жерге расмий түрдө моундай анализдерге татыктоп, мен байын эле көрдүм. Мына парламенттен министрге айткандан кийин эртеси күнү немеде чыгыптыр, Акипресске чыгардыңар, Ушундай анализдер бекер болот.
Бирок сиздерде деген мен эмнеге бул суроолорду берип атам? Саны чектелгенби, чектелбесе канча адам менен расчет кылып атасыңар ошондо Бишкек шаарында мисалы да? Сан чектелген эмес. Реактивы же там же не какое-то ограниченное числосу бар да? Сан чектелген эмес, кимде камсыздандырылган жарандар боло турган болсо, же болбосо арзандатор А эмнеге анда көрсөтүлө турган жөнөтүлбөй болсо. атат? Частный лабораторияга эмнеге жөнөтүп атышат анда? Бунда бир себеп болуш керек да. Ошону айта кеттим, азыркы учурда тилекке каршы кээ бир жерде ошондой көрүнүштөр болуп жатат, бирок биз муну кол алабыз. Мындайда мен суранат элем да, кээ бир жер эмес, эми 90% ошентип жөнөтүлүп атат. Анализдерди башка жерге эми жөнөтүшсө дагы дарыгерлердин баары жаман деп мен айта албайм. Ошол бирок дарыгерлер менен сиздер доктурлар менен иштеп туруп, жок дегенде пенсионер менен анан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбызды колунда бар, колунда жок дегенде аны биз расмий түрдө мынтип такталбайбыз да. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз, анан пенсионерлерди деп өзгөчө бир тизме түзүп, ошолорду жок дегенде ошолордун мурда совет доорунда алардын бир какой-то пенсионный скидкалар бар болчу. Мисалы мага жарандар ошол 1-Май районунан пенсионерлер кайрылып атат да. Дарыканаларды мурда эми биз эми өкмөт жагынан бир көзөмөлгө алынчу, бирок азыр аптекалардын баарында эле, жеке аптекаларда, мамлекеттик аптекаларда скидкалар деле жок. Барса деле баалары частный аптека менен мамлекеттик аптекалардын ортосунда баалар ошондой эле болуп атпайбы пенсионерлер үчүнчү? Ошол жагынан иштебейсиздерби? Баарына эле тиги скидка кылып бер деген маселе көтөрүлгөн жок да. Анан баарын эле тиги гослабораториядан жасап бергиле деген сөз көтөрүлгөн жок парламенттен. Именно ушул керектүү адамдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, анан муктаж адамдарга деп бир тизмесин түзүп берсеңиз жакшы болмок да. А то так мы друг друга мындай түшүнбөй атабыз да. Вы вот так приносите отчеты, здесь же нет цифр. Вы общий мындай про сочинение жазгандай эле кылып атпайсыңар. Кана цифралар? Эртең фомсуңарды сиздер барып текшерсе, буяктан бир топ ызычы болобуз да. Анан канча адамга расчет? Бул парламентке алып келген, хотя бы соцкомитеттин мүчөлөрүнө алып келбейсиңер расчетторду. И особенно бюджеттен бияктан бизден каражатка келип атпайсыңар. Биз макулдук берип атабыз. Каршы эч бир депутат каршы болгон жок. Бирок ваших расчетов нет, вы в свободном таком стиле сочинения приносите к нам вопросы, которые касаются денег. Анан общий. Даже райондорду алганда деген, кээ бир райондордун разрезтеринин каражаттарын караштырсаңыздар, чоң райондор бар да, кичинекей райондор бар, бирок мындай саны азыраак райондор бар, саны фактически көбүрөөк райондор бар. Аякта кантип каражат бөлүнүп атат, мен үчүн бул абдан кызыктуу болуп атат да. Сураныч, мага расчетторду по лабораториям кантип бөлүштүрүп жатасыңар, канча адамга расчетторуңор бар, кантип расчеттор жасап жатасыңар, ошол боюнча маалыматтарды кагаз жүзүндө 22, 23, 24 күн и пландар на 25 берип коюңуздарчы. Макул, Рахмат.